Толстой. Бала кезимде Сарытай экемдин туугандарынын шаардагы баласы жайлоодон окуйм деп өзү менен ала келген 2-3 китебин унуткан бойдон таштап салып баса берди. Карасам баары эле орусча китептер экен. Барактап сүрөтү барларынын сүрөтүн көрүп чыктым. А кезде биздин үйдө эле эмес, башка үйлөрдө да Куран китеп болбогон менен ар бир үйдө манас китеби бар болчу. Мурдумдан суу куюлуп, түн ичинде уктай албай чыккан күндөрү энем башыма такай манасты жастап койчу. Манастын касиетиби же энемдин колдорунун касиетиби билбейм. Ал түнү тынч уктап, эртеси куландан соо болуп айыгып кетчүмүн. Ошондой күндөрдүн биринде дагы састым болуп жыгылдым. Энем адатынча кыпкысыл болуп алоолоп турган кыскачын оттон сууруп алып, учуктап бүтөөрү менен жуурканды кабаттап жаап, башыма бул ирет манасты эмес, баягы шаардык жигит таштап кеткен калың китепти алып келип, чоң сакалы орус экен жарыктык. Илгери атаң раматтылык согушта жүргөндө орус түшүмө көп кирип, ошондон улам аман соо келдин деп калчу эле. Орустун колдогону чоң. Орус түшүңө кирсе ишиң оңолот балам деп башыма жастап койду. Көрсө ошол чоң сакалы орус Толстой экен. Ошентип орустун улуу жазуучусу Лев Николаевич менен мен биринчи жолу 9 жашымда ат башынын ак кар көк муз баскан тоолорунун этегиндеги жаман кепеде тамга тааныбаган сабатсыз энем аркылуу таанышкам. Кийин ал жөнүндө энем жана түш деген мына бул ырымды жаздым. О миин десе колу нурга толчу эле, орус кирсен түшүңө деп койчу эле, батасынын башы менден башталып, аягы да менден таман болчу эле. Оттун табысылап күйчү чекемен, орус кирсе эмне болот дечү элем. Түштөрүнө орус кирген балдардын түйүнчөгү алтын болот дечү элем. Үйдүн үстү үрүл-бүрүл жол эле, үйгө чейин эрмен шыбак мол эле, түшүн энем айта берчү түгөнбөй, түштөн башка эчтекебиз жок эле. Карамыгып уктап калсам кашына, карбаластап тили келбей атына, топ кылып жат, сакалы бар орус деп Толстойду жастап койчу башыма. Кайран энем, кайыңды сай тунук суу, кашка жолдор калды тоо таш булуттуу, ала шалбырт жазын таштап айылымдын, анан мен да шаарды көздөй куюктум. Шаар шара тилип жан дилди, орус кирбей түшүмө уйгур чал кирди. Баш калкалар өз жеримден жай таппай, батир издеп байырладым ар кимди. Ийри жолдун ыш түтүндүү түнүндө, ит бышыкчан тар кашаанын түбүндө, жан дүйнөмдү жаап таштап айылдан жашап жүрдүм көрүнгөндүн үйүндө. Адабият ийримине шыр кирип, нейлон көйнөк үтүктөлгөн шым кийип, оңбой калдым эми менин түшүмө орус кирбей, жалаң уйгур ыр кирип. 2-3 китеп окуп алып чендебей, эсенинди бучкагыма теңдебей, желп-желп этип ыр окудум жемпеттен, эргигенде желеткичен желбегей. Төкөл-дөштүн көчөсүнүн чаңында, уйлар койлор чубап турчу жайында, сагынтса да саргын тала, жамантам, баргым келбей калган эле айылга. Алда суруп, ал кестеги эпкинден, алтыр жазып акын болдум деп жүргөн байкуш элем, бакыр элем, баяу элем, бактысында шорундагы кеч билген. Ар бир элдин салтка айланып калган сый урматы болот. Бирок биздин кыргыздай баш өгөсүнөн бери чоло жер калтырбай, сыйлайт деген ушул деп эле чабылып чачылып сыйлай бербеген да эл бар. Сый урмат чектен ашып кеткенде сыйдын да урматтын да касиети качат. Орус эли эч качан чабылып чачылганча сыйлабайт. Колунда бар менен сыйлайт. Колунда жок туруп бар көрүнүү, бай көрүнүү бул Кудайга жакпай турган иш деп түшүнөт. Мен Алмамбеттин трагедиясындай трагедия балким болсо Шекспирде болгондур. Башка бир дагы чыгармада жок деп ойлойм. Алмамбетти бүгүн чыккынчы кылгандардын өзүлөрү чыккынчы. Кыргызды 40-ка бөлүп келгендердин агыс тукумдары дал ошолор деп ойлойм. Орус эли эч качан орус элине келип сиңип, аралашып, эл менен эл болуп кеткендерди бөлүп жарбайт, жек көрбөйт. Алар океан сыяктуу баарын батыра берет. Эч кимди бөлөк бүтөн деп бөлбөйт, эч кимди жерибейт. Алар ошентип баарын батыра берип, баарын орус кылып алат. Айткылачы, мунун эмнеси жаман? Орус эли эч качан төрөп көбөйгөн эл эмес, элге элди кошуп алып, башка башты кошуп алып көбөйгөн эл. Бир кезде империя болуп турган кыргыздарда ушинтип көп болгон. Деги эле дүйнөдөгү эл ушинтип көбөйөт.
Муну Кытай менен түрктөрдүн мисалынан көрсө болот. Орустун канында дүйнөнүн бардык элдеринин каны бар. Ошон үчүн көп кандуу эл жок болбойт. Орус эл болгонго чейин канчалаган азап тозоктуу, кордуктуу жолду басты. Кезинде князь-князьдыкка, уруу-урууга, жер-жерге бөлүнүп, жоолашып, чабылып, чачылып, улут катары жок болуп кете жаздап барып эсине келген эл. Көр жердин арасынан, уруш менен урандылардын арасындагы күлдөн өзүн кайра жыйнап, кайра чогултуп жүрүп эл болгон, мамлекет болгон эл. Эгерде Пушкинди орус эмес дегендер болсо, анда жалгыз гана Пушкин орус, калганы орус эмес болуп чыкмак. Орустар орус элине чындап кызмат кылган адамдарды ата тегине, өңүтүсүнө, туткан динине карата эмес, орус эли үчүн жанын берип кызмат кылганына, орус болуп жашап, орус болуп өлгүсү келгенине карап туруп, орус кылып алат. Ал эми биз кыргыздар, кыргыздарга кыргыздардан да кымбат кызмат кылгандарды ал кыргыз эмес дей берсек, эбак эл болуудан калып жок болмокпуз. Же эл болсок деп бирөөлөрүнү тегин кармап, элдир-селдир жашап көптүн арасында, көчтүн карасында жүрүп өтөрүбүздү эстейли. Эсиңиздерде болсун, эч качан көбөйбөй турган эл, эч качан өсүп өнбөй турган өзүмчүл эл ушинтип ичине кара таруу айланбай, адамдарды ата тегине карата сорттоп, бөлүп жарып калат. Мындай элдин келечеги өтө опурталдуу, эсине келбесе башка элдерге оңой жем болот. Мисалы кыргыздын түшүн жоруган, кыргыз тилин биздин өзүбүздөн да мыкты билген Юдахинди, ага чейин жалпы элдин эмес, Коктуголоттун комузчусу, Коктуголоттун ырчысы болуп жүргөн кыргыздын таланттуу өнөрпоздорун жыйнап келип, нот үйрөтүп, музыкалык театр ачып, эл аспаптар оркестрин түзгөн Петр Шубинди, Мураталы, Токтогул, Карамолдону баш кылып, кыргыз комузчуларынын күүлөрүн нотага жазып калтырган Затаевич менен Виноградовду сыйлай алдыкпы? Кыргыздын тарыхын жазып кеткен Бартольдту, Бичуринди, Абрамзонду, Маловду, Бернштамды, Киселевду, Радловду, Аристопту, Гумилевду Кудай алдында унутууга акыбыз жок эле. Менин элиме Кудайдан кийинки эле жакшылыкты ушул адамдар жасаган. А биз ага карабай анда-санда гана бир эстебесек, эстебей калдык. Кээде ыза болуп ыйлагым келет. Насирдин Исанов менен Жумабек Ибраимовго койгон эстеликти ушул адамдарга кое албаганыбызга. Анан ушул алыбызды билбей, Манастын урпагыбыз деп мактанабыз. Манас менен мактаныш үчүн Манасты уят кылбагандай иш жасаш керек экен. Маселен, моңгол эли жер шарын кылычы жана акылы менен тизелеткен Чыңгыз ханы менен эч качан мактанбайт. Биз орус эли Пушкинди, Лермонтовду, Есенинди сүйгөндөй Айтматов менен Элебаевди, Алыкул менен Мидинди сүйө алар бекенбиз. Бизде улут, мамлекет деген түшүнүк эмне себептен өгөй энеге окшош, эмне себептен ушул кеске дейре мекен деген түшүнүк каныбызга сиңелек. Өз көчөбүздөн, өз айылыбыздан, өз уруубуздан башкасынын баарын бөлөк бөтөн сүңгөн түшүнүк мээбизден качан кетет? Кыргыз ит экен деп айтса, жүрөгү чым этип койбогон кыргызга сенин урууң ит экен деп көрчү, өлбөгөн жерде калып, соттон сотко сүйрөп, башыңды жарып же жулуп алганга чейин барсын. Илгери кыргыздын 40 уруусу 40 бөлөк кырда түстө, 40 бөлөк Коктуголотто жашаган. 40 уруунун 40 бөлөк ханы бии болгон. 40 башка кырдан салам берип, 40 башка коктудан алига алып турган. 40 хан эч качан бири-бирине баш ийген эмес. Ар бир уруу өз уруусун башка уруулардан акылдуу санаган. Ар бир уруунун ханы өзүн кыргыздын ээсимин деп ойлогон. Ар бир уруу бири-бири менен кудалашып да, жоолашып да, өлүп тирилип чабышып да келген. Бири-биринин малын карактап, бири-биринин жайытын, гүлүк аты менен сулуу кызын тартып алып келген. Бири-биринин жылкысын түнү менен уурдап келген жигиттерди ууру санабай, кайра урматтап, даңктап, баатыр санаган. Атактуу жазуучу Качкынбай Осмоналиев кыргыздын жылкы мүнөз бир акыны тууралуу минтип айтты эле. Башкарма минсе эле туураланып, кош куруп, жакын бара калсаң эле жан башын салып жан жолотпой, өзүнөн башка аттарды теңине албай, тим эле теңирин тааныбай, окураңдап, Кудай албагыр. Анан арабага чексең байкуш болуп, өлөөрүн санап, желдик салайын деп барасаң көзү чанагынан чыгып, белин ийрейтип итенип, көзү замыканияден күйүп кетип, түтүн каптап калган лампочкадай тунарып, отко жетелесең бокко жетелеп аткансып итенип, биттеп салган текедей бүрүшүп, дегеле көтүңө сакоо чыккыр. Анан ошол кургурду аяп, жону жооруп, кралин сасып, ит куш да жыттабай, бир күнү тырайып өлүп калбасын деп соң көлгө агытып ийип, бир айдан кийин келсең, баягыл Кудай албагыр тулуптай болуп семирген, жан башы жылтылдап дыңкый аттым эле. Кармайын десең карматпайт,
Карматмак турсун кол тийгизбейт. Таанıyбы десең тааныбайт. Желме кус көргөн эмеде юркуп качып, калпакка жем салмыш болуп, фолосоң да болбой кош куру катып, чамгырактап, жаман сопол куйругун сырайтып, чычып жиберип, анан алтын чычып салгансып, анысына айланып тегеренип келип, өз богун өзү жыттап албанан Кудай албагыр, өз богунан өзү үркүп, сырактап, тырактап, о жонуңдан жоор кетпегир, тимеле тигинден ары качып берет эмеспи? Жаңкы сен өпкүлөп жакшы көргөн акының так ошол өз богунан өзү үрккөн атка окшош деген эле. Кайран гана асылгач кем. Көмүркөй. Жаман тамдан жестемдин көмүркөйүн далай жолу көргөм. Көмүркөй деген эле аты болбосо жедеп эскилиги жетип, кашып бүткөн, сыртын каптаган кайышы да жестемдин тарамыштуу колдорун окшоп, кара күрөң тартып оңуп калган. Анткен менен Жаныбекем тактайдан өтөлө олдоксон жасалган жыгач жашык болчу. Ичинде өтүк жамаган шишбеге, темененин түрү, чарык жип, эскирген кайыштын кесинделери, балык ооз, ат тиш, аттаканын мыгы, жаман бычак, бүлөө таш, жүгөндүн төңөлөктөрү, сынган оймоктун жартысы, ат тарак, кир самындын алкындысы, чарык жип, кемпирдин чач уштугуна тагылчу эски тегерек теңгелер, бирин экин седеп топчулар, дагы ушуга окшогон майда барат бирдемкелер жатчу. Жезден бат менен айткандай талаадагы ишинен бошой калган ара чолодобу, же дем алыш күндөрүбү, жытыгып калгансып мына ушул көмүркөйлүү жаман тамынын ичинен чыкпай, көр жерин алдына чачып алып, баланыкы болобу, чоңунуку болобу, кийин ал кийдеби, кийилбейби, анысына карабастан өмүрүнүн аягына дейре эскуску өтүктөр менен чокойлорду жамап жаскап жүрүп өттү. Жестем мунусу менен бизге бир нерсе деле үйрөтөйүн дечү эмес. Анын үстүнө ал убакта жамалган өтүк кийгендин, жамаатчы шым кийгендин дегеле өөнү жок болчу. Ал тургай татына кайгылып жамаатчыланган күрмөсүн кийип алып, ийналышта алчыланып олтурган актив акелеримди далай рет көргөм. Киши кийбеген немелериңди ыргытсаң болбойбу, бытылдатпай деп калчу эжем. Бирок жестем эч нерсесин ыргыттырчу эмес. Раматлык ыргыттырбаган бойдон өмүрдөн өтүп кетти. Азыр табылдынын супурасына бара калып, таш үйлөрдүн түбүндөгү качанкы бир эскуску буюмдарды көргөн сайын жаман өтүктөрүн жамап олтуруп азыр эле сыртка чыгып кеткен жездемди көргөнсүп эркеп, санаам санга бөлүнүп, ошол жоголгон доордун шымынын алды жамаачы болгон менен арты бүтүн кезин эстейм. Көрсө жестемдер эл журтту ачып чачып жибербей, ийнесинен жибине чейин эсебин алып, айыл башкарганга ала жипти аттабаган адамдарды коюп алып, ачына айланып, тогуна толгонуп, ичке үзүлүп, жоон сүзүлүп турганына карабай, эси дартынын баары кокуй, өзүбүз жыртык болсок да өлкөбүз жыртык болбосун деп, бар тапканын ортого салып, бар тапканын сарамжал урунуп, жамаатчысын баарлап жамап, жыртыгын баарлап жаскап, тешигин баарлап бүтөп, аңгек дөңгөгүн баарлап түздөп, талатып тонотпой, тартипти катуу кармап, бара-бара тирденип, бара-бара түрдөнүп, өзөгүн бирөөгө чаппай эле, өлүгүн бирөөгө артпай эле, өз бөгүн өзлөрү бөктөп жүрүп, бир доорду бизге аман эсен сактап берип кеткен экен. Кыргызстанды бүгүн ошол баягы жедеп эскилиги жетип кажып бүткөн, аябайлы жупуну, кара күрөң тарткан жыгаштарынын мыгын эбак дат баскан, капкаксыз оозун желе баскан, ичи жалаң чычкандын богуна толгон, качандыр бир башыбызга күн түшсө кереги тийип калбасын деп ойлобой, ичиндегилеринин баарын таш тандыга ыргытып жиберген, ал тургай бирөөнүн жыртык ийнесине кара санабаган, байлыктын базарында жүргөндөн көрө уяттын улагасында жүргөндү артык көргөн жестемдей ак жүрөк, ниети таза, момун кишилеринен бери ыргытып жиберген көмүркөйгө болгондо да ээси жок көмүркөйгө окшото берем. Бал. Айыл белек атанын үйүнөн түгөнчү. Кыштын күнү кой жайып чыккандар жылынчубуз деп өрттөй берип, куургучтай мултуйтуп салган токол чийлердин колу бутуна чалынган бир таман жол ошо жердеги мүрзөлөрдүн жээгин бойлоп олтуруп, сайды кечип өтүп, кайыңдынын эки чатына кирип жок болчу. Оң тарабында ой терскендин суусу, сол тарабында эски коргон, анын үстүндө совхоздун уюм баккан курман сарай, анан ага каттаган айылдын жашоо тирилиги тынбай агып турар эле. Бир күн эле ошол билек ата жактагы арыкты бойлото апакай чатырлар тигилип, жыгаш челектер жайнап, кимиси аял, кимиси эркек экени билинбеген, баары эле шымчан, баары эле бети башынан бери чүмкөлгөн
ак тегерек бирдеме кийип алган кишилер пайда болду. Биз кызыгып ошол жерге ойноп келип, бирок жакын баргандан чочулап, алысыраактан карап кетип жүрдүк. Көрсө ары багып, бал тартканы келген орустар экен. Bir gün алар бизге биртке бал, анан bir бүтүн бөлкө берди. Арыктын жээгинде сууга малып жеп олтурган ошол бөлкө менен балдын даамы эми укмуш эле. Кийинки жылы балчы орустар кайрылып келген жок. Бирок бал челектерин аарысы менен таштап, bir кишибизди бал тартканга үйрөтүп кетти. Бал көрсө эле баса калган Турсун акем ошондон кийин орустун оюну жаман энесин көткө саят деген сөзүн экинчи оосун алган жок. Ошондо ат башы боюнча бал биринчи бистин айылда пайда болду. Бейит жактан тесектерип келген энем bir күнү жарыктык бистин жердин чөбү менен суусунун касиетин кара, орустун аарылар торпоктой семирди деген эле. Оймөтөктөгү Абдыралы атаныкы энем экөөбүзгө деп кол чанач менен кымыз берип ийген экен. Энем кымызын чарага куюп алып, чаначын жууп, күнгө алып чыгып кургатып, дүкөндөн алып койгон bir пачка чай, bir кил момпо сууга өз бышырган нандан экини кошуп кайра тоого каттагандан берип жиберди. Аптап. Жайдын аптабында биз жакта да ысыбаган жан калбай, топурак ысып, таш ысып, баары күйүп, көлөкөлөр талдын түбүнө, тал ысып чыкса тамдын түбүнө качып, билинер билинбес жел тийип өткөн жолдун чаңы мурдун чүйрө калып тим болгон жаман келинге окшоп иреңдеп тура калып кайра тынчып, арыктагы агаар акмаксан араңжан жылжыган суунун өйүс-бүйүсүн демеп келген аарылар конор конмоксон, учаар учмаксан болуп дирилдеп келип, суу сыгылгырган кумду кучактай конуп, түктүү көчүктөрүн дирт эткисип, солуп калган ошол сүрөттү аялуу буюмумдай ушу күнгө дейре көзүмдөн да эсимден чыгарбай сактап келатам. Тели аке. Жездемкинен 4 үйдөн кийинки үй Тели акеники. Тели аке дудук. Бүгүнкүлөрдүн тили менен айтканда интеллигент дудук. Бригадир Абдырай акенин колуна тийгенде арабасын айдап, суу сугарып кетсе парторук Имангаз акенин колуна тийгенде чий баркыт костюмчумун кийип, атын тарап минип, 1-2 жумалап айыл активдерин ээрчип бастырып калар эле. Анын дудук экенин энем өлүп, жездемкине көчүп келгенден кийин билип аябай таң калгам. Кийин жездем менен талаадан чөп тартышып жүрүп, Тели акенин дудук болгон менен тили бар кишилерден артык экенин көргөм. Арабаны да берилип бир башкача шаңдуу айдачу. Тели аке бизге жанаша баратып, ба деген бир кызыктай үн чыгарып, шапалагын үйрүп алып, жестеме тийишип, бирдеме деп жаңсап, күлүп жайнап арабасын калдыр шалтырт эткизип, жаныбыздан абгондоп өтүп кетчү. Жестем өмүрү шашпай, жай айдагандыктан дайыма артына бозола туманды таштап кетип бараткан Тели акенин чаңында калар элек. Биз жакта тели басы шыкылдың арбы деген сөз кийин кече жакын деле барып түгөндө окшойт. Тели акечилеп чөп баскан кишини мен ага дейре да андан кийин да көрө албай койдум. Сарайына чөп жыйдырганы келгендер озунуп эле тели барбы деп сурашчу. Бар десең болду, башкасынын кереги жок дешчү. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.